Ойлон кыргыз. Ойлон, неге шашасың? Азырдагы бул видеону толук көрбөй, өткөрүүгө шашасың. Токтот, ойлон. Эртеңки күнүң үчүн 5 мүнөт убактыңды алам тууганым. 29 жылдан бери шашып келдик. Кыска ойлонуп келдик, алданып келдик. Өз жашообузду өзүбүз улап, ал аз келгенсип, мамлекетке да жардам кылып келдик. Азыр дагы шашып жатасың тууганым. Сени ойлонууга чакырып келдим. Шайлоого аз калды. Сен балким шашып тандадың. Балким ойлонуп тандадың. Балким тандай албай башың катып жатат. Бул шайлоодо элдин уулу, элдин камын ойлогон Имамидин Ташев деген жигит бара жатканын байкадың. Балким маани берген жоксуң. Маани бербей жаткан болсоң, анда бул жигит сага бир туугандай инең, же байкең деп айтсам адашпайм. Кыргызга жүрөгүнөн күйгөн жигит. Шайлоого дагы аргасыздан, учурдагы биздин абалыбызга боору оруп, эртеңки келечек үчүн бара жатат. 30 жыл адашкан эл, балким эми адашпай тандап алабыз. Ушул күнгө чейин булганбаган, саясатка аралашпай эле президент кылбаган иштерди кылып келгенин айтып кетпесек да, ким болуп кетти деп чыгасыз. Патриоттук иши, кыргыздын рухун, духун көтөрөм деп, ар бир областтын кире беришине өзүнүн атынан 4 жылдан бери желек орнотуп келе жатат. Ал желектер Ысык Көл облусунун кире бериши болгон Балыкчыда, Ош облусунун кире беришинде, Жалал Абад облусунун кире беришине, кыргыз-казак чек арасына орнотуп, жакында Нарын, Талас жана аягында өзүнүн туулуп өскөн жери Баткенге орното турган планы турат. Арабызда ал жактан экен, бул жактан экен деп бөлүнө калгандар дагы жок эмес. Имамидин мырзага бул сапат жабыштырса дагы жармашпайт көрүнөт. Себеби желекти Ысык Көл облусунан коюп баштап, 6 облуска коюп бүтүп, анан аягында өзүнүн туулуп өскөн жери Баткенге койгону жатканынан байкоого болот. Желек десе жөн гана желек эмес. Атайын буйрутма менен тигилип, бийиктиги 50-60 метрде желбиреп турат. Билимге кошкон салымы. Байтик айылында мектеп жок болуп, мектеп жетекчилери кайрылбаган жери калган эмес. Ошол учурда Имамидин Ташев 700 орундуу мектепти өзүнүн каражатынан салып берип, учурда ал мектепте 4-чү ирет бүтүрүүчүлөр бүтүрүп жатышат. Искусствого болгон жардам. Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театры өрттөнүп кетип, театрдагы артисттер ишсиз калып кайда барарын билбей турган учурда Имамидин Ташев театрды баштан оңдоп түзөп берген. Театрда иштегендердин рахматы чексиз. Искусствого кошкон дагы бир жардам. Биз бала кезде чиркин өмүр деп көрүп калган кинодогу кыргыз эл артисти Чоро Думанаев атабыз өмүр бою жатаканада жашаганын билгендер болсо керек. Имамидин Ташев дал ушул актер атабызга батир тапшырган. Кыргыз армиясына кошкон жардамы. Башында 500 миң, 700 миң деп жардам берип келсе, учурда миллиондоп колдоо көрсөтөт. Жана жолун оңдоп түзөп берген. Максаты ушул кыргыз армиясындагылардын курсагы ток болсо, көңүлү ток болсо, мекенибиз коркунучта болбойт дейт. Чындыкты бетке айтып, чындыктын символу болуп өтүп кеткен журналист Улан Эгизбаев өтүп кеткенде ким жардам кылып, ким кол сунду? Улан ким үчүн чындыктын бетин ачып жүрдү? Албетте эл үчүн жанын берген жигит болду. Оор учурда Уландын ата-энесинен кабар алып барган Имамидин Ташев болду. Колунан келген жардамын кылып, 2 бөлмөлүү батир тапшырды. Учурда ал батирде Уландын келинчеги Сапаргүл жана уулу Белек жашайт. Дал ушул Имамидин уулуңуздар үгүт ишин баштап жатканда Уландын күмбөзүнө барып Куран окуп, анан баштады. Бул дагы болсо чындык тарапта экенинин белгиси. Азыр чоңдор өлгөндөрдүн эмес, тирүүнүн кадырын билбей калды. Жакында болуп өткөн пандемияны унутуп бараткандайбыз десем адашам. Уnuттук деп так айта алам. Пандемияда башын катып жаткан саясатчылар бүгүн ордунда эле отурат го. Пандемияда дагы жанын бергенче иштеген уулу кызыңар болду. 21 жаштагы медик кызыбыз Адина эсиңердеби? Элибиз аман калсын деп эс албай күнү-түнү иштеп жатып, көзү өтүп кетти. Кайрадан эле эл уулу Имамидин Ташев абалын сурап барып, батир тапшырып, Адинайдын сиңдиси Жанелдин окуусун дагы мойнуна алып келди. Бир суроо пайда болду. Бул иштерди президент кылыш керек беле, же Имамидин Ташев кылыш керек беле? Мындай адамды кантип патриот, элин ойлогон адам дебейбиз? Эмнеге кыска ойлонобуз? Кээ бир кандидаттар шайланып келгенде кылам деген иштерди Имамидин Ташев шайлана электе эле ушунча кылып жатат го. Дагы элге кылган көп иши бар. Улан тебирейин. Дин тармагына кызматы. Чубак ажыдан көп сабак алдык. Чубак ажынын көзү өткөндө ыйлабаган кыргыз калган жок өңдөнөт.
Имамидин Ташев дагы чын жүрөктөн бул кабарды оор кабыл алганын айтып, Жалалабадка барып, Чубак ажынын күмбөзүнө Куран окутуп, атасына "Сизге уул болууга даярмын" деп, Чубак ажынын уулуна болсо батир тапшырып кайтты. Мындай кадамды баары эле таштай берген жок. Жакында гана болгон 5-октябрдагы окуя дагы бир заматта эсибизден чыгып бараткандай. Канчалаган жигиттерибиз колунан, бутунан ажырап калганын да билебиз. Бийлик алынган күндүн эртеси эле баягы эскилер бири-бири менен бирге калып, бир заматта элин четке чыгарып койду десек болот. Ошол учурда эл уулу Имамидин Ташев 19 жаш кырчындай курагында көз жумган Үмүтбектин ата-энесине Баткенге сапар алды. Бийликтегилер кызматталашып жатканда Имамидин уулуңуздар Үмүтбектин күмбөзүнө Куран окутуп, ата-энесине колуман келген жардам деп батир тапшырды. Эми ойлонуп көрөлү. Кимге бийлик? Мындай айтканда кресло. Ал эми кимге эл керек экенин билели. Ойлонуп чечим кылалы. Имамидин Ташевдин кылган иши өтө көп болгондуктан дагы кичине айталы. Ала Тоо совхозунда үйү өрттөнүп, аны менен кошо апасынан айрылган балдарга өзүнүн атынан кайрадан үй салып берген. Талаада жашаган үй бүлөгө Кант шаарына үй алып берип, 6 гектар жери менен кошо берип, учурда ал жерде жашаган үй бүлө ырасчылыгы чексиз экенин айтат. Жыл сайын эң жаш 10 балалуу үй бүлөгө батир тапшырып келет. Кыргыздын саны көбөйсө кубанам. Кыргыздын саны 15 миллионго жетмейин үй беришти токтотпойм деген Имамидин Ташев 4 төрөлгөн 2 үй бүлөгө дагы батир тапшырып, учурда алар дагы ошол батирде жашайт. Беловодскийдеги психоневрологиялык балдар интернаты бул инсандын көзөмөлүндө. Мындан сырткары 10го жакын өтө муктаж аты аталбаган үй бүлө дагы Имамидин Ташев берген бекер үйдө жашайт. Азык-түлүк, эт жана башка майда чүйдөлөрүн берип, 600ге жакын үй бүлөнү карайт. Имамидин Ташев сөз берип, элин алдагандардын бири эмес. Сөз бербей эле кылган кызматы тоодой. Шайлоо жакында президенттикке талапкерлер асмандагы айды гана алып берем дегенден башка баарын айтып жатат. Ал эми эл уулу Имамидин Ташев өзүнүн арызын жазып, 3 жыл ичинде чек ара, коррупция жана Кытайга болгон карызды чече албасам, мыйзам түрүндө жаза тартууга даярмын деп өз кол тамгасын жана паспорттук далилдерин калтырды. Кайсы талапкер ушундай кылып элге кагаз аркылуу убада кылды эле? Эл журт, мындан ашкан кандай убада керек? Кайсы талапкердин эрки ушундайга жетти эле? Элге кылган ушунча кызматынан, кагаз аркылуу берген убадасынан кийин жаңыланалы деген чечимге келет деген үмүттөмүн. Бул инсан саясатка аралашпай эле өзүнүн бизнес аркылуу түшкөн пайдадан берилип жаткан жардам. Имамидин Ташев президент болуп келип, баарын ушул жолго салса, бизде канчалаган бизнесмен жана чиновниктер бар. Баса, интернет беттеринде бул инсандын тажрыйбасы жок деп басынтууга аракет кылып жаткандарга жооп. Тажрыйбасы бар саясатчы деген бизде сатканды, урдаганды, атканды, качкандарды билип калдык. Ойлонгулачы мекендештерим. Башчы таза болсо калгандары дагы таза болот. Башчы кайрымдуу болсо калганы дагы кайрымдуу болот. Имамидин Ташев да биздин саясатчылардагы эмес, кандай тажрыйба бар экенин айтып бердик. Имамидин Ташев да элге берген, кол сунган, желек орноткон, мектеп салган, кыргыз армияга жардам кылган, билимге салым кошкон, чек арага жардам кылган, жетимге кол сунган, муктаждык убанткан тажрыйба бар. Эми кайсы тажрыйбалуу адамды тандайсыз? Имамидин Ташев жаш жана таза инсан, элге кайрымдуу инсан. Өзүңүз ойлонуп, чечим чыгарып добуш бериңиз. Кайсы талапкер же чиновник мындай ишти эл үчүн кылган? Өз акылыңыз өзүңүздө. Башкалардын чечими эмес, өзүңүздүн чечим менен добуш бериңиз. Балача түкүнчө ушуга добуш берет дебей, өз акылыңыз менен таза адамды тандап, эскилерден кутулуп, келечекке мекенди сактап калалычы. Кыска ойлонбой элим. 30 жыл кыска ойлондук. 30 жыл шаштык, алдандык. Жетет. 30 жыл адашкан элибиз эми адашпашы керек. Жаңыланууга убакыт келди. Бул иштер Имамидин Ташевдин биз билген айрым гана иштери. Бул айткандарыбыз Имамидин Ташев ким дегендерге айтылды. Ким десеңиз, кыргызга бир жаралган, эч ким кылбаган ишти кылган, билимдүү, мекенге күйгөн патриот, жаш жигит. Сөз берип качкан эмес, сөз бербей өзүнүн жанынан кызмат кылган эл уулу Имамидин Ташевди тандайсызбы
же eskilерди кайра ээрчийсизби, өзүңүз чечесиз.